айтты. Маму. Он рассказал нам про маму. Ал бизге апасы жөнүндө айтып берди. Про маму. Мама дей турган болсок өз негизи этеги а, ал эми прону башына кое турган болсок про маму болот демек. Он рассказал нам про погоду. Про погоду. Ал бизге погода жөнүндө айтып берди. Про погоду. Погода десе этегинде а менен аяктайт. Ал эми прону кое турган болсок у болот. Про погоду. Он рассказал нам про погоду. Ал бизге аба ырайы жөнүндө айтып берди болот. Мисал үчүн, зима дей турган болсок, зима. Прону алдына кое турган болсок, про зиму. Про зиму. Про зиму дей турган болсок, кыш жөнүндө, кыш тууралуу. Сказки про зиму. Сказки про зиму. Кыш жөнүндөгү жомоктор. Сказки про зиму. Андан кийин весна дей турган болсок, мисал үчүн, весна деген сөздүн алдына прону кое турган болсок, про весну болот да. Демек, сказки про весну десек, жаз жөнүндөгү жомоктор болот. Мисал үчүн, еда. Я говорю про еду. Мен тамак жөнүндө сүйлөп жатам. Я говорю про еду. Мен тамак жөнүндө сүйлөп жатам. Про десек, демек этеги еда а болгон, этегин у кылат. Про еду. Песня про школу. Про школу. Песня про школу. Мектеп жөнүндөгү ыр. Мектеп жөнүндөгү ыр болот. Красивая песня про маму. Про маму. Апа жөнүндөгү кооз ыр. Мама этеги а болчу, про келгендиги үчүн у болот. Про маму.